Бүгүн сиздер менен бирдикте көлөмдүү фигураларды чийүүнүн дагы башка жолдорун карап көрөлү. Ал үчүн рисование деген менюга киребиз. Кирсек, бул жерде 2-3 команда бар. Выдавить, вращать, сдвиг по сечениям деген. Бул бизге азыр выдавить дегенди, бул выдавить деген команданы карап көрөлү. Ал эмнени түшүндүрөт. Выдавить деген сөздү кыргызча маанисин алсак, ал тээп чыгаруу, сүрүп чыгаруу, түртүп чыгаруу деген маанини берет. Демек, биз фигураны кандай бир нерсени түртүп же сүрүп чыгаруу жолу менен жасайт экенбиз. Ал үчүн биринчи кандайдыр бир фигураны, жалпак фигураны чийип алышыбыз керек. Тегиздиктин бетиндеги фигураны. Мисалы үчүн бул кандайдыр бир төрт бурчтук чийдик. Эми төрт бурчтукту бери көздөй созуп, өзүңөрдү көздөй, же болбосо ары көздөй түртүп чыгарсаңар, анда кандайдыр бир ящик окшогон нерсе чыгат. Азыр карап көрөлү. Рисование деген кирдик. Выдавить деген команданы бастым. Эмнени выдавить этели деп сурап атат. Бул нерсени. Муну бөлгөндөн мышканын сол жагын басып, ушул фигураны бөлүп алгандан кийин Enter'ди басабыз. Enter'ди бассак сурайт. Эмнени выдавить этели деп. Бул ары көздөй, бул бери көздөй. Көрүп атасыңар. Так. Бийиктиги мисалы үчүн 5 болсун. Enter'ди бастым. Мындай бир нерсе чыгарды. Бул мындайынан каралышы, бул мындайынан көрүнүшү. Так. Бул мындай айланышы. То есть азырынча биз жанакы юго-запад дегенге алып барсак, мына мындай фигура чыгып калды. Биз эмне кылдык? Биз бул фигураны чийгенбиз, төрт бурчтукту. Анан ушул төрт бурчтукту ылдыйды көздөй түртүп отуруп, мындай фигураны алдык. Ушул түртүп чыгаруу же сүрүп чыгаруу деген команданын жардамы менен ушундай ящик окшогон призманын чиймесин алдык. Эми азыр башкача фигураны карап көрөлү. Мисалы үчүн тегеректи чийебиз. Бул тегеректин борбору бул жерде болсун. Радиусу, мисалы үчүн радиусу 2 болсун. Эми ушуну өйдөнү көздөй, жылыды көздөй түртүп чыгарып, цилиндр формасындагы нерсени алышыбыз керек. Бастым, выдавить дегенди бастым. Эми кайсыл объект дейт, муну. Ушуну өйдөнү көздөй баланчага же ылдыйды көздөй баланчага жылдырсак, ушундай цилиндр чыгат. Өйдөнү көздөй, мисалы үчүн мен 5 деген бийиктикке көтөрөйүн. Мындай фигура чыкты. Бул цилиндр. Эгерде арга жагынан карап көрөбүз десеңер, мына карап көрсөңөр болот. Айлантып карайбыз десеңер, анда айлантып карайлы. Орбита деген коелу. Каяк жагынан карасаңар, бирөөндө призма, бирөөндө болсо цилиндр көрүнүп турат. Так, эми муну болсо ордуна алып келели. Дагы бир башка фигура алып көрөлү. Мисалы үчүн эллипс экен. Мына эллиптикалык жаа дейт.
Qanday bir жаа алдык. Alınbay kaldı. Meyli anda onday bir polis sık bilen sızıp görölü. Sızdık. Polis sık жақсы сылбай kaldı. Мындай, орто деген басылып калган турбайбы? Мындай, ана кайра жабалы. Мындай сыксылды. Эми ушуну жойдо жылдырып фигура алышыбыз керек. Мына выдавить дегенди бастым. Объект тандадым. Enter'di bastım. Öydөнү көтөр, көздөй көтөр. Анан мышканын сол жагын басып коебуз. Анан мындай фигура чыкты. Бул түртүп чыгаруу же сүрүп чыгаруу жолу менен жасадык. Эми мунун баарысын өчүрөлү. Өчүрдүм. Эми негизги үстүнөн караган режимге келдик. Эми дагы башка жолдорун карап көрөлү. Бул жерде вращать деп турат. Вращать деген сөз бул айландыруу деген сөз. Кандайдыр бир тегиз фигураны кайсы бир октун айланасында айландырып, көлөмдүү фигураны алуу деген сөз. Анын үчүн биринчи ошол айландыруучу фигуранын өзүн чийип коелу. Мисалы үчүн 3 бурчтук чийели. 3 бурчтук. Так, мындай кылдык. Анан мындай бардык. Анан кайра ордуна алып келели. Мындай 3 бурчтук, тик бурчтук 3 бурчтук сыздык. Эми бир окту жүргүзөлү. Окту жөнүндө эмес, мына бул катет аркылуу жүргүзөлү. Андан кийин рисование деген менюга кирип туруп, вращать деген команданы басабыз. Эмнени айландырабыз деп сурап атат. Мына бул 3 бурчтукту айландырабыз. Enter'ди бастым. Эми кайсы октун айланасында айландырабыз деп атат. Бул октун айланасында айландырабыз. Канча бурчка буралы дейт. 360 градус деп турат бул жерде. Бул значит толук нерсе болот. Эгерде башка бурчту берип койсоңор, ошоңчу эле бурчтагы фигураны берет. Мына толук айландырып көрөлү. Макул 360 болсун дейбиз. Мына мындай конус чыгып калды. Эми ушул конусбу, же конус эмеспи? Азыр көрөлү. Мына мындай конус экен. Жер чокусу бар экен. Көрүп атасыңар. Чокусун соссоңор мындай конус болуп калды. 3 бурчтукту айландырсак, өзүнүн борбордук сызык аркылуу анда, то есть бир катеттин айланасын айландырсак, анда ушул катет конустун бийиктиги болуп калат дагы, конус деген фигура пайда болуп калды. Эми азыр башка да бир фигураны чийип көрөлү. Ушул жерден муну болсо өчүрүп таштайлы. Бул тура берсин. Мисалы үчүн мындай полиэтилен менен мындай сызалы. Так, мындай. Бул жерге дуга сызалы, дуга. Мындай дуга, анан кайра түз алалы. Мындай кылдык. Анан мындай алып барып бул жерге бекители. Болду. Эми азыр бул фигураны айландырсак, эмне чыгаар экенин көрөлү. Вращать, буну айландырабыз. Enter. Кайсы октун айланасына айландырабыз? Мына бул октун. Enter. Мындай
фигура чыкты. Өңүн бояп коелу. Өңүн мисалы үчүн желтый болсун дейли. Эми айландырып эмне чыкканын көрөлү. Момундай фигура чыгыптыр. Айландырып көрбөсөк көрүнбөй атат. Эми орбита алып келип туруп мындай кылалы. Мондай чөйчөк чыгыптыр. Көрүп атасыздар, мондай чөйчөк. Биз чөйчөктүн контурун чийгенбиз. Мындай кылып контурду чийгенбиз. Анан ошол контурду айландырганда мондай фигура пайда болуп калды. Так. Муну көрдүк. Эми азыр бул фигураны дагы өчүрүп коеюн. Дагы бир ыкманы карап көрөлү. Ал эмне деген ыкма эле? Ал сдвиг. Сдвиг деген кыргызча жылыштыруу деген сөз да. Жылдыруу, жылыштыруу. Эмнени жылыштырат экенбиз көрөлү. Кандайдыр бир түз сызыкты сызып коеюн. Бул түз сызыкты сыздым. Буну алып таштайлы. Эми эмне кылабыз? Эми бул жерден тегеректи чийели. Тегеректи караны радиуста пока чийип турайын. Чийдим. Да командага барабыз. Сдвиг деген. Эмнени жылдырыш керек деп сурап атат. Бул тегерек жылдырыш керек. Enter. Эми траекториясын сурап атат. Эмне боюнча жылдырайын деп. Мына бул түздүк боюнча жылдыр дейбиз. Деп айтабыз. Мына түздүк боюнча жылдырды эле, мондай фигура чыгып калды. Бул эмне фигура экенин көрөлү. Use изометриясын көрөлү. Мондай болгон цилиндр чыгып калды. Мына бул тегеректи бул түздүк боюнча жылдырдык эле, мына мондай цилиндр чыгып калды. Түз сызык эмес болуп калса эмне болот? Азыр аны да көрөлү. Үстүнөн карайлы. Каралып турат, кичирейтип коеюн. Эми бул жерден кандайдыр бир жаан алалы. Бул тегиздиктин бетинде X, O, Y тегиздигинде кандай жаа алдык. Эми ушул жааны бойлогон кандайдыр фигура алышыбыз керек. Кайсы фигураны тандайлы? Мисалы үчүн дагы эле тегеректи алайын. Мындай тегеректи алдым. Рисование деген кирем. Эми сдвиг дегенди басам. Объект тандап ал деди. Тандадым, Enter'ди бастым. Эми траекториясын танда дейт. Траекториясын тандасам, мындай ийилген бир нерсе чыгып калды. Эми мунун орбитага сарып туруп көрөлү, эмне экенин. Мына мондай фигура экен. Көрүп атасыңар. Ушундай 3 жол менен фигураларды жасоого мүмкүн. Бүгүнкү сабагыбыз ушу менен аяктады.